Садыр Жапаровго эмне болду? Мына абалын карагылачы, көйнөктөрү тытылган. Карагылачы, эмнелер гана болуп кетти. Баары мына ушул жерден башталып кетти. Эсиңердеби? Ушундай ушундан ушундай дарыларды чыгарып башташкан эле. Түгүл бул нерсени түз эфирден дагы министр өзү ичип көрсөтүп аткан болчу. Мына баары ушул жерден башталып кетти. Мынакей. Мындай болуп кетерин билген эмес. Садыр Жапаров эмне кылып алды? Садыр Жапаров эмнеге камалды? Чындык дегенде чылкырап, жалбырттап кетип. Эми эмне болот? Абдан уят кылды. Мынакей, ушундай окуя болуп кетти. Азыр эмне болгонун биз чоо жайын баштан аяк кылдаттык менен баарын айтып түшүндүрүп беребиз. Ошондуктан мына бул видеого лайктан баскыла туугандар. Анткени бул видеону элдин баары көрүшү керек. Лайктан басып, аягына чейин тыңдап, маани берип угуп туруңуздар. Баса, дагы да айта кетчү нерсе, бул видеону көрүп сиз азыр ыйлап жибересиз. Ошондуктан бул видеого лайктан басып, коңуроон иштетип койгонду унуткан жоксузбу? Эгерде даяр болсоңуз, анда биз бул видеону баштайлы. Анткени бул видеону башка каналдардан, башка телерадио корпорациялардан көргөзүүгө тыюу салган видео. Ошондуктан бул нерсенин маани маңызын түшүнүү үчүн аягына чейин кылдаттык менен байкап туруңуз азыр. Эгерде даяр болсоңуз, анда биз видеону баштайлы. Эл чындыкты билсин. Баары мына так ушул жерден башталган болчу. Садыр Жапаров пандемияга каршы дары ойлоп тапканы эсиңердеби? Мына ошол дарыны Садыр Жапаров министрге дайындап, ал эми министр аны түз эфирде ичип көрсөтүп берип баштаган болчу. Бир маалда эле Дүйнөлүк илимдин адамдары таппай аткан нерсени мына деп таап, бул күлкү. Аябай чоң күлкү болду. Мынакей, азыр эле өзүңөр уккандай абалда Жанар Акаевден баштап Дастан Бекешовго чейин эмнегедир Садыр Жапаровду жана министрди шылдыңдай баштагандай болушту. Садырга Нобель сыйлыгын берип, дарынын атын Садрин деп койгула деген сыяктуу сөздөрдү сын айтышып, Жанар Акаев менен Дастан Бекешов эмнегедир шылдыңдап каршы чыккандай болушту. Эмнеге экенин билбейм, бирок эмнегедир чек ара маселелерин чечип иш кылып жүргөн Камчыбек Ташиевге дагы сөз тийгизе кеткендей болду. Өткөндө бир жолу керек болсо Ташиев келип сүйлөп, мына коррупционерлерди кустурабыз, тиги бул дегенде арт жакта отурган бир депутат ордунда отурган жеринен кол чаап жиберип, мисалы, баарыбызга мындай күлкү болду да. Бул жакта карап олтуруу ушундай бир суроо жаралат экен. Мына ушул Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевге каршы чыгып, аларга сын айтып, шылдыңдап аткан анча-мынча депутаттар өздөрү Кыргызстан үчүн эмне кылышууда, эмне пайда кылышууда, же болбосо аракет кылышууда, же эмне иш кылышууда, мындайча айтканда, эмнени кыйратышууда деген суроо пайда болот экен. Ал эми жөнөкөй эле чындыгына келе турган болсок, Камчыбек Ташиев буга чейин эч ким кылып да көрбөгөн иштердин баарысын кылууда. Коррупционерлерди четинен кустуруп, Кыргызстандын бюджетине ичкен жегендердин баарысын кустуруп, жада калса чек ара маселелерин өзү барып чечип, иш жүзүндө иш кылууда. Буга чейин эч ким мындай кылган эмес. Ал эми президент Садыр Жапаровдун кандай иштерди кылып аткандыгын санап ар бирин көргөзүп айтпасак деле айдан ачык белгилүү. Ал эми дүйнөдө ушундай бир кыйынчылык каптап турган кезде Садыр Жапаров ар бир кыргыз жарандын, кыргыз элинин ден соолугун, пандемиядан аман-эсен, элин аман-эсен алып чыгып кетүү максатында кыргыз элинин ден соолугун ойлоп, вируска каршы чөп жар дары-дармектерди ойлоп таап, элин ойлоп, жерин ойлоп, өзүнүн болгон аракет күчүн жумшоодо. Эми өзүңөргө суроо берип көргүлөчү. Буга чейинки президенттер пандемия учурунда элин жеринин ден соолугун ойлоп эмне кылды эле? Ал эми ушул Садыр Жапаров иштеп атканына мишайт этип, сындап, шылдыңдап жөн турбаган анча-мынча депутаттар, Аскар Акаев убагынан бери келаткан карт бөрү депутаттар, алар ушул убакытка чейин кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн эмне кылды? Мага ошону комментарийге жазып койгулачы. Ой, менин бул жеп жутарлар тууралуу дагы айтар сөзүм көп, жана дагы фактылар менен.
Бирок мен ушул жерден кыскартып сөздү уланталы. Кийинки чыгарылышта балким толугураак айтып берермин. Эл чындыкты билсин. Ал эми бул өзүңөр көрүп турган Садыр Жапаров өзү дайындаган саламаттык сактоо министри Айтор өтө акылдуу, өтө билимдүү министр экен. Анын жүзүнө караганда эле эмнегедир ичиң жылый түшөт экен. Түз эфирге өзү чыгып алып, вирустан кантип сактанышты, жана ага каршы дары-дармектерди кантип кайнатып, кантип ичишти. Түз эфирде а дегенде өзү баарысын кылдаттык менен көрсөтүп, анын зыянын жана пайдаларынын баарысын шашпай кылдаттык менен айтып түшүндүрүп берген министр экен. Ал эми бул киши Садыр Жапаров президент болгонго чейинки министр экен. Мен чындыгында бул кишини тааныбайт экенмин. Бирок мен бул кишинин түз эфирден чыгып алып, ошол кезде пандемия ушунчалык күчүнө келип, кыргыз эли эмне кылаарын билбей алапайын таппай турган кезде бул министр түз эфирден чыгып алып, мынча киши ооруп калды, мынча киши каза болду деп сандардан башкасын айтканын көрбөптүрмүн. Жалпы кайтыш болгондордун саны 1063. Эл чындыкты билсин. Мындай кылып туруп, эме ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле ичебиз керек. Айында канча мал ич керек? Эл чындыкты билсин. 30 жылдан бери буга чейин эч ким кыргыз мамлекетинин келечегин ойлогон жок. Акырында кыргыз мамлекети жок болуп кетүү коркунучунда калды. Караңгы күндүн артында жаркыраган таң бар демекчи, алыстан нур көрүнүп, акыркы үмүтүбүз пайда болду. Садыр Жапаров Нуркожоевич 1968 жылы 6 декабрда Ысык көл облусуна караштуу Түп районунун Кең Суу айылында туулган. 1986 жылы орто мектеп даяктап, ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы дене тарбия жогорку окуу жайын өткөн. 1987 жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1989 жылга чейин Новосибирск шаарындагы радиотелеграфисттер бөлүмүнүн командири болуп кызмат өтөгөн. Анда Советтик армиянын отличниги деген наам алган. 1989 жылдан 1992 жылга чейин кайрадан дене тарбия институтунда билим алуусун уланткан. Ал эми экинчи жогорку билимин Кыргыз Россия Славян университетинде алып, аталган университеттин юридикалык факультетин ийгиликтүү аяктаган. Ал эми 1991-1994 жылдары Дойкан чарбанын жетекчиси болуп эмгектенген. 1994-1996 жылдары Каракол шаарында жайгашкан Керкей ишканасынын башчысы болгон. 1996-2001 жылдары Гузел ишканасынын генералдык директору болгон. 2001-2005 жылдары Балыкчы шаарында жайгашкан Нурнефтгаз нефтини кайра иштетүү кичи заводун куруп, ал ишканада генералдык директор кызматын аркалаган. Садыр Жапаров чоң саясатка 2005 жылы Жоғазын революциясынан кийин аралашкан. 2005 жылы март айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп, өзү туулуп өскөн Түп районунан шайланган. 2006 жылы мамлекеттик сыйлыктарды берүү боюнча комиссиянын мүчөсү, 2007 жылы ырайым берүү комиссиянын төрагасынын орун басары болуп иштеген. 2007 жылы 22 октябрда президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен парламент тарап Садыр Жапаров депутаттык ишмердүүлүгүн токтоткон. 2008-2010 жылдары коррупцияга каршы күрөш боюнча улуттук агенттикке комиссар болуп эмгектенген. Баса 2009 жылы мамлекет алдында сиңирген эмгеги жана Ысык көл облусунун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн Ысык көл облусундагы мамлекеттик администрациясынын медалы менен сыйланган. 2010 жылы Орусиялык Оганстан ардагерлер союзунун атынан ата мекендин жана ата журттун алдындагы сиңирген эмгеги үчүн деген медал даңк менен сыйланган. Ал эми 2010 жылдагы 7 апрель революциясынан көп өтпөй, Ош жана Жалалабад шаарларындагы улуттар аралык жаңжалда Садыр Жапаров өзүнүн жакын саналаштары менен бирдикте башаламандыкты токтотуп, тынчтыкты орнотушат.
Ал эми 2010 жылдын күзүндө парламенттик шайлоодо Ата Журт партиясынан депутат болуп шайланып, соттук жана укуктук реформалар боюнча комитет төрагаларына бекитилет. Ал эми 2012 жылы депутат катары Ысык көлдөгү көйгөйлөрдү жана жалпы эле Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн Кумтөр маселесин көтөрүп баштаган. Кумтөр алтын кениндеги коррупциялык схемалардын айыбын ачуу менен катар экологиялык көйгөйлөрдү компанияны улутташтыруу демилгени парламентте байма-бай көтөрүп чыгат. Мына ушул кадамдары менен Садыр Жапаров коомдук ишмер катары калың элге кеңири тааныла баштаган. Үстүбүздөгү жылдын 15 февралында Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган комиссия түзүлүп, Кумтөр алтын кениндеги экологиялык жана мыйзам бузуучулук фактыларды текшерип келишип, 20-июнда Жогорку Кеңешке отчет беришкен. 1992 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки келишимдердин мыйзамдуулугун карап чыгышканда, бардык келишимдер мафиялык, коррупциялык жол менен түзүлүп, мамлекеттин кызыкчылыгына эмес, саналуу гана биздин чиновниктердин чөнтөктөрүнө миллиондогон долларлар, тонналаган алтындар түшкөнү маалым болду. Ал эми бүгүнкү күнгө чейинки бардык келишимдер эл аралык келишимге жатпай тургандыгын Бириккен Улуттар Уюму ушул жылдын 25 апрелинде Тышкы иштер министрлигине берген катында тастыктаган. 1992 жылы канадалык ишкерлер 1070 гектар аянттагы алтынды чет элдик банктарга күрөөгө коюшуп, 452 миллион 200 миң доллар алышкан. Бирок могул комбинатты курууга болгону 276 миллион 452 миң доллары гана сарпталган. Калган сумма 176 миллион доллар биздин чиновниктер менен канадалык шылуундардын чөнтөктөрүнө ойноп кеткен. 1997 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 260 тонна алтын казылып алынып, анын 1 тонна 400 килограмм алтыны Кыргызстандын пайдасына калган. Доллар менен алганда болгону 44 миллион долларды түзөт. Тагыраак айтканда, казылып алынып кеткен алтындын 1%-на дагы жетпейт. Ал эми жалпы төлөмдөр, салык, социалдык, эмгек акы жана башкалар ташылып чыгып кеткен алтын жана башка баалуу металлдардын 10%-ын дагы түзбөйт. Мисалы, бүгүнкү күнгө чейин 80 тонна күмүш казылып алынса, 100% чет мамлекетке ташылып чыгып кеткен. Биздин мамлекетибизге 1 килограммы дагы калган эмес. Ал эми могул мешти канадалык ишкерлер эч бир документи же уруксаты жок куруп алышкан дагы активдештирилген көмүр күйгүзүшөт. Күйгүзүлгөн көмүрдүн 1 тоннасынан 5 килограммга чейин алтын алса болот. Ал алтындын эсеп чоту эч бир жерде катталбастан белгисиз жакка канадалык ишкерлердин көрсөтмөсү менен жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнгө чейин фабрикадан 6,5 миң тонна активдештирилген көмүр иштетилип чыккан. Бул көрүнүш албетте биздин чиновниктердин акмакчылыгы. Себеби дегенде саналуу чиновниктерибиздин чөнтөктөрүнө миллиондогон долларлар түшүп жаткандыгын кантип жашыра алабыз? Буга мисал 2009 жылы Кумтөр Gold Company менен Кумтөр Operating Company экөөнүн 1,5 миллиардка жакын сом салыгын төлөбөй эле койгула деп уруксат кагазын берген кыргыз чиновниктери бүгүн дагы эң жогорку бийлик бутактарында олтурушкандары бул факт. Ошол эле мезгилде кыргыз жараны 1,5 миллиард сомду биякка коелу, 1 миллион эле сом салык төлөбөй койсоң, өмүр бою түрмөгө отурарың турган иш. Андан көрө ушул 1,5 миллиард сомго биз өзүбүздүн кетмен чаап күн көргөн дыйкандарыбызды салыктан бошотсок болбойт беле? Мындай акмакчылыкка барган кайсыл биздин чиновниктер экендигин 3 октябрда Ала Тоо аянтында өтө турган тынчтык митингинде аттары атала тургандыгын айта кетүүбүз абзел. Жогоруда айтылгандар финансалык жактан кыргыз элине зыян келтирген фактылардын бир чети гана болуп эсептелет. Ал эми экологиялык жактан текшергенибизде бир эле кыргызстандыктар эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүнүн элдеринин төбө чачын тик тургузгандай фактыларга күбө болдук. Мына бул уулуу заттардын калдыктарын мөңгүлөрдүн арасына көбөм жаткандыктарын кандай түшүнсөк болот? Же жаманды коногу бийлейт болуп өмүр бою унчукпай олтура беребизби? Могу жерде бүт мусорлар аралашып жатат, Мына машинанын фильтри жатат, канистрлары жатат, тряпка жатат, жыгасы жатат. Сиз экөөбүздөн башканын бардыгы жатат. Ушуларды алып келгенде эле уже сортировать этип өзүнчө койсо болот беле. Эми сиздер айтып атасыздар, вручную сортировать этебиз деп. Менин көзүм жетпейт, ушунун ар бирөөнү бочкасын өзүнчө, канистрин өзүнчө, жыгачын өзүнчө бөлгөнгө невозможно это. Адамдын колу менен. Бул жерде 100 миң тонналаган мусор жатат. Муну мүмкүн эмес да, эми физически мүмкүн эмес. Силер бир чети туура айтып атасыңар, бизде специальный процедура бар. Аны элдерге окутабыз. Бизде азыр офис жака барсаңар, отдельный ящиктер бар, мусорный.
металлга өзүнчө, дерево үчүн өзүнчө. Бирок человеческий фактор ген бар экен. Мисалы, могул подрядчиктерчи патрап бүтүрөлүк деп, хотя отдельный контейнер болуп атса, 3 мусорный ящиктер чогуу алып келип бияктан. Бияка төгүп салып Бияк төгүп салып ооба. Азыркы биз барган жерден, биз турган жерден да алып келип бияка ташып төгүп атасыңар да. Чүпүрөктөрчү тетеге барышат. Могул ветошь промыслен деген. Биякты көбүнчөсү могул мешок, ичинде жанакы столовойдон чыккан мусорлар. Дегеле ошол пластмассовый азыр эми ушул эле көмүлүп аткан арасында калып калат да эми пластмассовый. Ал эми бул бытовой отходко кирбесе керек да. Вообще, мисалы биякта фильтрде турат, болбош керек, а бул жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КамАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол менен айтып человеческий фактор. Бияктан раздельно болуп атпайбы? Тигилер особенно түнчүндө. Түнчүндө эч ким контроль жасабайт. Мастерлер жок. Күндүз эле. Анан аралаштырып ийет дагы, бу салып келип бул жерге көмүлүп атат. Анан көмүлүп. Ушундай уруксат бербейби? Бербептир да, уруксат бербептир. Өзү самостоятельно көмүп ачкан экен да. Разрешение жок. Разрешение алыш керек. Нет, только токсичный отход бар, могу ценниктерге. А бул позбытка жок. Позбытка разрешение жок, айымдан Өзүңөр күбө болгондой, буга чейин уулуу заттардын калдыктарын солярка куюп өрттөп келишкендиктерин Коктун кызматкерлери өздөрү тастыктап беришти. Солярка куюп анан азыр солярка куюп туруп анан өрттөп ичип элеңер мусорду. Баарыбызга белгилүү болгондой, өрттөнгөндөн кийин анын түтүнү абага көтөрүлүп, кайрадан жамгыр менен түшүп, элибиздин ден соолугуна зыян келбейт деп ким кепилдик бере алат? Албетте, эч ким кепилдик бере албайт. Комиссия келе жатат дегенде көргөзмө катары уулуу заттардын калдыктарын ушул жерге көмүп жатабыз деп кичинекей аңгек даярдашкан экен. Мисалы, күнүнө бу фабрикада канча тонна цианид колдоносуңар? 10 тонна колдоносуңар? Жок, 7 тонна колдоносуңар, э? Анан ошол 7 тоннадан чыккан таралардын бардыгын баягы калдыктардын бияка төгүш керек эле. А могул жерде болгону бир 30-40 эле тоннадай жатат да, например. А калган таралар каякта? Же башка жериңер барбы көмгөн? Жок, мурун эме өрттөбүз да. Өрттөчүсүңөр. Буга чейин кайсы жылга чейин өрттөчү элеңер? Аны ким капар айтса, мен биякта эме иштейм да, рудникте. Күнүнө чыккан тараларды алып келип бияка көмүп баштасаңар, могул жериңер мисалы 1 айда толот дейли, эң көп алганда, например. Бул жерде мындай көмбөйт. Бул чыкны эмеси боюнча трактор келип таранын баарын талкалап, бычыратып, майдалап туруп, анан көмөбүз. Силер мисалы пленканын үстүнөн кантип трактор менен бычыратасыңар? Пленкаңар тешилип калат да. Тепселене. А эми муну салсыңар. Минтип ушундай типтерге төгүп отуруп, бул эртең толуп калат. Жок, токтоп туруңуз. Сиз төктүңүз. Эми кайра чыгарып алып туруп анан талкалайсызбы? Машина бул жерге төгөт. Мына артыңарга тетиги площадкага төгөт, талкалайт, бияка түртүп туруп көмөт. А бияка түртүп салыпсыңар го эми мына, талкалабай туруп эле түртүп салыпсыңар. Бул азыр силер келаткандагы эле кылган жумуш да, азыр жаңы эле төккөн окшойт муну. Макул. Мен дагы бир жолу сурайын. Бул жер бүттү дейли. 1 айдан кийин толду. Силер жабасыңар, 1 айдан кийин жабасыңар 2 жерде. Андан кийин кайра жаңы жерден ачасыңарбы? Кайра дагы. Ай сайын жаңыртып турасыңарбы? Бул мындай бир уровень болот да, көтөрүлөт да, тетиги трансфер. Üstüne koyup, bana buldur üstüne çıkıp, слой менен трамбовка жасап. Канча жылга, канча жылга жетет? Ким билет, балким 2 жылга. Эсеби жокпу? Проекти барбы? Проект болуш керек да муну. Жок, анын материалдери бар. Бул свалка санитный тар. Проектировщик ким? Жок. Өзүңөр эле самостоятельно проектировка кылып эле ушинтип эле деп атасыңар, а? Өзүбүз проект жасап коебуз. Ким жетектеп атат? Ошо канча пленка салыш керек, кандай пленка сатып келиш керек? Машинасы. Өзүбүздүн инженерный группа жасап эле, всё. Отдел спецпроекта бар. Ошону бербейчи проектин. Ошо изыскание кандай? Эми мындайча айтканда, жашырганда эмне показууга экен да. Ал аңгекке 15-20 күндүк уулуу калдыктар дагы батпайт. Ал эми уулуу калдыктарды болсо, буга чейин өрттөп же болбосо мына ушинтип хвостохранилищенин жээгине дамбанын астына көмүп келишкен. Эгер ушул уу калдыктар менен кошо могу хвостохранилище суу менен агылып, нарын суусуна кошулуп ылдый акса, анда нарын, токтогул, крупсай, таш көмүр жана башка ушул суунун жээгинде жайгашкан калкыбыздын жашоосу эмне болот? Эч ким жакшы жашоого кепилдик бере албайт. Себеби бул хвостохранилищенин жээгиндеги могул таштандылар менен курулуп жаткан дамбалар талапка жооп бербей тургандыгы бул ачуу чындык. Ага катар 2 чакырым жерде иштетилген кыймылдаткыч майлары коюлуучу идиштери жайгашкан. Алар тешилип калганбы
же ашып төгүлүп жатабы эч кимдин иши жок. Жок койдум. Мына бүгүнкү күндө толуп калды. Aslında bazı çok bir yerde çok bulutlu. Эбегейсиз чоң аянтта жаткан дөңгөлөктөр, жараксыз унааlar, кыскасы мынча көлөмдөгү таштандылардын тагдыры эч кимди ойлондурбайт экен. Азыр мына көрүп келдик тете жакта пластиктерден баштап баягы чоң дөңгөлөктөгү эмелер жатат, шиналар. Алар өзү международный конвенция боюнча же булар апарып утилизация кылыш керек эле. Булар чыккан заводко же болбосо ошо поставщик завод өздөрүнүн мойнуна алыш керек эле, апарып туруп утилизация кылабыз деп. Азыр биз суроо берсек, булар айтат, билбейбиз деп атат. Билбейбиз, эмне кылышыбызды деп. Булар өздөрү азыр эмне кылышын өздөрү билишпейт экен. Азыр эми биз предложение кылдык. Силер буну определенный фирмалар бар азыр. Башка жакка алып чыгып утилизация кылабыз өздөрүнүн шотуна. Ага да булар макул болбой атат. Буга чейин эле комиссиялар болуп келген бул жерде. Канча комиссия болду? Өкмөттүн комиссиясы болду, жогорку кеңештин комиссиясы болду. Башка дагы неправительственный комиссиялар болуп атты. Булар алар бул эмеге көңүл бурулган эмес да. Адис эксперт мындай таштандылар миңдеген жылдарга токсикалык зыяндуулуктарды бөлүп турарын баса белгиледи. Токсичные выделения от этих шин. Канча миңдеген жылдар ушинтип эметип езиле берет. Точно закопано. Их явно место для закопки, да? Канадалыктар кыргыз ишкерлерин жакшы көндүрүшүптүр. Туура эмес жагдай жаралса, человеческий фактор адамдык сапаттан дешет экен. Человеческий фактор ген бар экен. Человеческий фактор. Андан сырткары, могул Сары Төр деген кенден мындан 3-4 жыл мурда 8 тоннадан ашык алтын казып алышып, эч бир рекультивация иштерин жасаган эмес. Жана 1 тыйын акча бөлүнбөстөн ошол бойдон каралбай калган. Бүгүнкү күндө болсо, Сары Төрдөн зыяндуулугу эң жогорку деңгээлдеги заттар нарын суусуна куюлуп, ал сууну биздин жарандарыбыз ичип ууланып жаткандыгын кантип биз элибизден жашыра алабыз. Ушулардын баарын экологиялык нормаларга келтиргиле жана дайыма каражат бөлүп экологиябызды таза сактап тургула деп канадалык ишкерлерге кайрылганымда алар төмөнкүчө жооп беришти. Биз аба мейкиндигин, суу, топурак жана башка экологиялык зыяндуулуктарга эч кандай акча каражаттарын бөлүүгө милдеттенме алган эмеспиз. Урматтоо менен Майкл Фишер, КОПтун президенти. Сары Төрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДКсын чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөттү. Быйыл дагы мына жакында эле депутаттык комиссия барып үлгү алып келишиптир. Алардан 2 элемент боюнча коргошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Биз бул сууларды ичме сууга салыштырыш үчүн ичме суу катары карашыбыз керек. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн Кумтор суусу Тарагай аркылуу чоң нарынга кошулуп, анан нарын суусун кичи нарын менен кошулган нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Ошон үчүн салыштырыш үчүн ошондой жол менен карасак, анда Кумтөр кен жатагынын иштетилүүсү табигый сууларга таасири чоң жана зыяндуу таасири бар деп ойлогонго негиз бар. Экология менен иши жок канадалыктар комиссия мүчөлөрү канчалаган кемчиликтерди далилдесе да дынанып коюу түрлөрү байкалбайт. Айрым саясаттануучулардын сөзүнө караганда, эгерде кыргыз жараны Канаданын аймагында мындай иш кылса, сөзсүз түрдө өмүр бою камакка же болбосо атууга кесип коерун айтышат. Бизде канадалыктарды жоопко тартмак турсун, чиновниктерибиз кош колдоп чөнтөк кызыкчылыгын эңсешет. Кумтөрдөн 24 чакырым жерде орун алган кызыл китепке асыл тукум катары киргизилген архар, барс, аюу айванаттары өргүлгөн сарычат таш коругун алтын казууга уруксат берип жиберишкен. Карачы мына ке. Шундан 2,5 миң бар экен. 2,5 миң штук бар экен. Бул да отурду. Бул да. Мына барак бар мына 30-40-50 дей. Мына. Мына. Астына корош калтырбаш. Астында. Мына кашты көрдүң? Алдыгына. Жакыныраак каш, жакыныраак каш. Мына бул жерге берип койгон. Так, дальше. Бул мурунку мен природада. Жок, бул жерде Кумтөргө берилген. А бул жердики кайсы? Дагы аты кандай бул жер? 3 көл. 3 көл, 3 көл бассейни дейт. Мындай кайдыгерлик өз мекендештерибиз кыргызды ойлондурбагандан кийин кайдагы тили бөлөк
дили бөлөк канадалыкты ойлондурмак беле. Көрсөк канадалык шылуундарга алтын, күмүштү гана алса болду. Кыргыз эли кырылып калса дагы аларга баары бир экен. Урматтуу көрөрман, бул эмне деген акмакчылык? Же кыргыз элин маңкурт деп ойлошобу? Же биздин чиновниктерибизге миллиондогон долларларды берип койсок болду, бизди ошолор коргойт деп 20 жылдан бери көнүп калышканбы? Жок, андай эмес. Кыргыз эли байыркы элдердин катарына кирген акылдуу, сабырдуу элдерден болуп эсептелет. Ошондуктан мындан ары жол берүүгө болбойт. Бул маселе ушул жылдын 27-июнь күнү жогорку кеңеште каралып, тилекке каршы кыргыз элинин пайдасына чечилбей калды. Эң акыркы сөзүм, урматтуу депутаттар, мына 2 жыл мурун 27-июнда 2010 жылы бизге кыргыз эли конституцияны кабыл алып берген. Ошол конституциянын 12 статьясынын 5 пунктунда так көргөзүлүп жазылып турат. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары бардыгы Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет деп турат. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Дооронбек Садырбаевичтин чырылдап ыйлап атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча доош коем, доош бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөр күбө болгондой, кумтөр кыргыз элинин пайдасына гана иштеш керек деген маселени кароодо колдоо тапкан жокпуз. Андыктан 3 октябрь саат 11:00-да Анатол аянтында өтө турган тынчтык митингине мамлекетибиздин келечегине кайдыгер карабаган мекенчил инсандарыбызды, ак сакал карыяларыбызды, келечектин ээлери болгон жаштарыбызды чакырабыз. Кен байлыктар элдики. Ошондуктан ар бириңиздер келип өз оюңуздарды билдириңиздер. Мына ошентип Кыргызстандын эгемендик алгандан берки соңку 20 жыл ичинде Кумтөр алтын кеңинин айланасында кызычуу бирде толкуса бирде басылып, анан кай бир убакыт өткөн соң ал тема кайра көтөрүлүп, Айтор Кыргыз мамлекетинин алтынына байланышкан ары сырдуу, ары койтуу саясат токтобой эле буланып келе жатты. Акаев доорунан башталган Кумтөр маселеси Бакиев доорунда дагы уланып, Атүгүл Атамбаев доорунда дагы аягына чыкпай келе берди. Айткандын оозу жаман, көргөндүн көзү жаман болуп, Кумтөрдүн коррупцияга чырмалышкан шейиктүү жактарын иликтеп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн Кумтөр маселесин көтөрө, чындыкты ачыкка чыгара коем деп Ысык көлдүн кулуну Садыр Жапаров бийликке жек көрүнүп, кысылган абалда куугунтук алынды да калды. Урматтуу коллегалар, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындан бир 10-15 күндөн мурун 3 октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу тынчтык чогулушун өткөзөм деп жарыялагам. Бүгүн тынчтык чогулушу болуп өттү. Эртең менен саат 11-де мен ошол жерде болдум. Ошол жерде болуп, саат 12:30-1-лерде кабинетиме келдим. Түштөн кийин иш башталгандан бери мен радиону угуп олтурамын кабинетимде. Радиодон менин жердештерим Алымбеков, Талант Узакбаев, Максат Сабиров, Курманбек Дыйканбаевдар сүйлөп атат. Кумтөр проблемасын карашыбыз керек, элдин пайдасына чечилиш керек, элдин пайдасына иштеш керек деп атат. Бирок айткан сөздөрү менен кылган иштери туура келиш керек деп мен эсептейм. Садыр Нуркожоевич, Жок, мен сизге кеңири убакыт берип атам. Бирок мына коллегаларды мындай кичине сый менен эметиңиз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп
мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы биге добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ошо каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Эми мындай да урматтуу депутаттар, чындыктай ачуу болот. Угуп туруңар. Укула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен тиги Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулағыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Баса, дагы кошумчалай кетчү нерсе, Садыр Жапаров 2003 жылдар эле эч бир депутат боло элек кезде эле кыргыздын бир мекенчил атуулу катары Кумтөр алтын кенине барып, баарысын өз көзү менен көрүп, элден ар кайсы адистерден керектүү маалыматтарды жыйнап, маалыматтарды кылдаттык менен анализдеп чыгып, өз алдынча иликтеген соң чындыкты эл алдын алып чыгууга тырышып, аракеттенип жүргөн. Где-то примерно 350 000 доллар. 350 000 доллар президент. 2012 жылдын күз айында өткөн митинг үчүн Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровго Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 295 статьясы бийликти күч менен басып алууга аракеттер көрүлгөн деген сыяктуу айыптар менен иш козголуп, 1 жыл 6 айга эркинен ажыратышкан. Ошондон улам 2003 жылдан баштап мен Кумтөр боюнча изилдөөнү жүргүзүп баштадым. Ал убакта мен жөнөкөй гана жаран элем. Кандайдыр жол менен Кумтөргө бардым. Видео материалдарга тартып келдим. Кандай иштеп атат, эмне алтын чыгарып атат, күнүнө канча чыгарып атат, Кыргызстанга кандай пайда түшүп атат, канча тонна сианид колдонуп атат күнүнө. Мени кызыктырган маселе ушул болгон. Бул материалдарымды ушу 2003 жылы тартып келген материалдарды жогорку кеңеште да отчет берип атканда 2012 жылдын 20-июнунда толугу менен көрсөтүп бердим. Экинчи жагы мына Кумтөр боюнча бүтүндөй республика уже билди. Кумтөр эмне болуп атканын билди. Эгер биз камалып калбаганда мынчалык деңгээлде билмек эмес экен. Бул менин оюм да. Мына кечээ күнү ушул өкмөттүк комиссия барып текшерди. Биздин аркабыздан депутаттык комиссияга ишенбөөчүлүк көргөзгөндөй болуп барып текшерди. Биз казып чыккандын ашып кетсе 70%-ын алып келип жогорку кеңештен окуду. Мен толук угуп отурдум ушуну радиодо. Андан сырткары мына өзүлөрү 30 жылдык стажы бар Динара Кутманова деген айлана чөйрөнү коргоо боюнча экспертти жалдап барышкан экен. Биздин эксперт Кыргызстан. Bundan sırtları da grup var ekan 4-5
Алардыкы да ошо 20-30 жылдык стаждары бар. Булар эмнени айтат? Булар 5 миллиард долларга чыгым болгон деп эсептеп чыгышты. Так суммасын эсептеп чыкты. Биздин комиссия эсептеген эмеспиз. Кийин тергөө тобу келсе эсептесин дегенбиз да. Бул 5 миллиард десе Темир Сариев айтат, жок андай болбойт, аны төлөй алышпайт да деп атат. Мына интервьюсу турат. Аны төлөй алышпайт да деп туруп 152 миллион штраф салып. Эмбай деңиздин тамчысындай нерсени салып атат да. Буга ким жооп берет 5 миллиард доллар? Эгерде дагы ушинтип отура берсек, биз ушундай сот залында ушак териштирип отура берсек. Бүгүн 5 миллиард долларга чыгым болсо, 5-10 жылдан кийин 10-20 миллиард долларга чыгым болот да. Ким жооп бериш керек ага? Ким прокурорлор жооп береби, бизби, сизби, же бул адвокаттарбы, же ак үй жооп береби? Бирөө жооп бериш керек да негизи. Ошондуктан урматтуу судья, биз Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Эмне үчүн 5 миллиард долларга чыгым келтирип атсак, Сариев 150 миллион аны төлөй албайт да динара деп, экөөбүз урушуп кеттик деп могу эксперт айтып атат. Сариев менен мен урушуп кеттик. Ошон үчүн бул жөн калбаш керек. Муну кыргыз эли да жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну. А биз эмне комиссиянын көз карашы менен иштешибиз керек, мыйзамдын көз карашы менен эмес. Эксперттер санап берет. Анда эмнеге бул эксперттерди жалдап барды? Бюджеттен мына могу отурганыбыздын бардыгыбыздын чөнтөгүнөн кетип атат. 47 миллион сом коротушту ушуларга берип. А мен бюджеттен бир тыйын алган эмесмин. Аларга караганда эки эсе көп эксперттерди иштеткен, 40га жакын эксперт. А булар 20 эксперт иштетип 47 миллион сом коротуп. Бул дагы сиздин, мына ошол эле прокурорлордун да чөнтөгүнөн кетип атат. Эмне үчүн муну айтышпайт? Эмне үчүн мына прокурорлор бизди күнөөлөйсүңөр дагы ушундай фактыларды силер күнөөлөп чыкпайсыңар? Силердин бул милдетиңер да түздөлүңүз. Андан сырткары ошол эле шефиняңар Аида Салянова 1,5 миллиард сомдук бюджеттен диги списать этип салып атат налогтон. Эмне үчүн муну көтөрбөйсүңөр? Биз диги талкуу болгон учурда муну дагы айтамын. Урматтуу судья, талкуу болгон учурда мен беремин сизге, өтүнүч келтиремин, жай аныктама чыгарышыңыз керек ген прокурор боюнча. Аида Салянова боюнча. Бул мыйзамдын талабы, менин талабым эмес. УКМКда так көрсөтүлгөн. Канчанчы статья? 19-чу бу казыр. 29-чу статьяда так көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мына биз баарыбыз эле биз тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес, баарыбыз үчүн керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде маселени чечип, ушул ишти аягына чыгарышыбыз керек. Бул биздин соттун же болбосо тиги прокурорлордун эле же биздин кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, урматтуу судьялар, Кумтөр маселеси бул 1992-жылдан баштап эле бул кыргыз мамлекетинин трагедиясы болгон. 98-жылы Барыскон айылына көлгө сианид кулаган 2 тонна сианид. Ошондо ошол айылдын элин толугу менен 15 күнгө Чолпон Атага көчүрүп келген. Эл айылдын эли кырылып калмак эгерде ошол жерде суу иче берип жашай бергенде. Сууну тазалап, хлорлоп, баарын агызып бүткөндөн кийин 15 күндөн кийин кайра көчүрүп барышкан. Бул факт 98-жылы. Ошондон улам 2003-жылдан баштап мен Кумтөр боюнча изилдөөнү жүргүзүп баштадым. Ал убакта мен жөнөкөй гана жаран элем. Кандайдыр жол менен Кумтөргө бардым. Видео материалдарга тартып келдим. Кандай иштеп атат, эмне алтын чыгарып атат, күнүнө канча чыгарып атат, Кыргызстанга кандай пайда түшүп атат, канча тонна сианид колдонуп атат күнүнө. Мени кызыктырган маселе ушул болгон. Бул материалдарымды ошо 2003-жылы тартып келген материалдарды Жогорку Кеңеште да отчет берип атканда 2012-жылдын 20-июнунда толугу менен көрсөтүп бердим. То есть бул дагы факт. 2005-жылы Түп районунан депутат болуп шайландым. Депутат болуп келгенде биринчи маселени Кумтөр боюнча мен көтөрдүм. Ал убакта ар бир райондун өзүнүн депутаттары бар эле. Жетөгүздөн шайланып келген Кубанычбек Исабеков деген депутат бар болчу. Мен материалдардын баарын депутаттарга таркатып бердим. Колумда болгонун ага кишиге да бердим дагы. Ошол киши бүгүнкү күнгө чейин ошо Кумтөр маселесинен ал киши дагы заниматься этип келет. Бирок Кумтөр маселеси Кыргыз мамлекети тарабына, Кыргыз элинин пайдасына чечилген жок бүгүнкү күнгө чейин. Тескерисинче миллиарддаган долларларды зыянды алып келди. Экономика жагынан дагы, экология жагынан дагы, адамдардын ден соолугу тарабына жагынан. 2010-жылы кайрадан дагы депутат болдум. 2007-жылы бизди таркатып жиберди. 22 октябрда таркатса керек эле, эгер эсимде болсо. Ошол бойдон бош жүрүп, 2010-жылы кайрадан жаңы система боюнча партиялардын атынан Атажурт партиясына депутат болуп келдим. Кайрадан баягы Кумтөр маселесин изилдөөнү уланттым.
себеби ага чейин менин укугум да жок эле. Улантып 2012 жылдын 15 февралында Жогорку Кеңештен комиссия түзүлдү. 10 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Ар бир фракциядан, 5 фракциядан 2ден берди, 10 депутат түзүлдү дагы. 10 депутаттын 9-у бир добуштан мени комиссиянын председателі кылып шайлашты. 15 февралдан баштап ишти баштадым. Көз карандысыз эксперттерди алдык, 40га жакын. Алардын акчасын кыргыз алтын төлөп бере турган болду. Ошентип токтом да кабыл алып берди Жогорку Кеңеш. Мына 40га жакын көз карандысыз эксперттерди, эл аралык эксперттер дагы чакырылды экөө. Ошолорго кеткен чыгымды кыргыз алтын төлөп берет деп токтом кабыл алды. Жобосун да кабыл алып берди. Ошентип ишти баштадык. 40га жакын эксперттер иштеди. Өзүбүздүн эксперттер, эл аралык эксперттер иштеди. Июндун 20-сында отчет бүттүк. Изилдеп бүттүк, отчетко келдик. Кыргыз алтын болсо бир тыйын акча төлөп берген жок, отказ берди. Биз төлөп бере албайбыз. Биз мамлекетке тиешебиз жок, биз акционерный общество биз деп койду. А чын-чынына келгенде 100% мамлекетке тиешет. Госком имущество 100% акциясына ээлик кылып олтурат Кыргыз алтын. Бул баягы жогору жактан болгон команда болду. Төлөбөгүн булар кумтөр боюнча эчтеке парламентке алып чыга албай калсын, эксперттер иштей албай калсын. Спонсорлорду таап отуруп $150,000 ушу бизнесмендерден, патриот бизнесмендер көп экен бизде, патриот жигиттерибиз дагы көп экен. Бардыгы $150,000 топтоп берди, ошо менен жарым зарплаттарын бердик. Баягы Казакстанга баягы институт бар экен, лаборатория. Ошого $15,000 бүгүнкү күнгө чейин карыз болуп турабыз. Комиссия договор түзгөнбүз. Суулардын, топурактардын анализдери, жан-жаныбарлардын бөйрөктөрүнөн чыккан, боорлорунан чыккан анализдерди чыгарып беришкен. Бардыгында сианиттин курамы, мышыяктын курамы бардыгында бар. Сууда да, топуракта да, жан-жаныбарлардын организминде дагы. Ошентип Жогорку Кеңешке 20 июнда отчетка алып чыктык. 20-сы бүткөн жок, 22-си күнү бүттү. Отчет 2 күн толугу менен эртең менен 9:30-дан баштап түнкү саат 10-га чейин, 11-ге чейин карап аттык. 2 күн бүткөндөн кийин 22 июнь күнү оюндар башталып кетти. Бүгүн голосованияга кылбайлы деди. Себеби парламентте 90% колдоп турду. Себеби жана кумтөрдө болуп аткан могу катастрофанын бардыгын аларга видео материал менен, ушундай сүрөттөр менен көргөзүп бердик. Мисалы, мына өзүңүздөргө азыр колуңуздарда турат, могул атыбалдар деп атпайбы? Күнүнө 5 метр жылып атат, 2,5 метрден 5 метрге чейин деп артыкпайбы алдап атат дейт. Бүгүн күнүнө 10-15 метрден жылып бардык. Мына могу жерде өзүңүздөр көрүп турган сүрөттөгү көрүп турган жылып келаткан тоо бул Давыдов мөңгүсү. Фабрикадан чыккан уулуу топурактардын бардыгын ошо Давыдов мөңгүсүнүн үстүнө төгө берип Давыдов мөңгүсү ушу атыбалдар менен кошо пустая порода деп коет. Бул ошо фабрикадан чыккандан кийинки топурак. Мунун составында сианит дагы бар, мышыягы бар, жана башка бардык 10 чакты уулуу элементтер бар, химиялык элементтер. Ушулардын бардыгы мына могу бүгүнкү көрүнүш 20 күн мурунку көрүнүш. Бүгүн бул көрүнүш жок. Бүгүн мону полностью басып калды. Административдик корпусу менен гаражы. Мындан ары жагында мынакей могу жерде жилой корпусу турат. Буга бир 500 метрдей калды. 300-500 метрдей. Муну дагы бир айдын ары жак бер жагында басат. Андан ары дагы бир 500 метр жерде хвостохранилище турат. Хвостохранилищенин тереңдиги 35 метр. Көлөмү 360 гектар жерди ээлейт. Тереңдиги 35 метр, а жалпы аянты 360 гектар жерди ээлейт. 100 миллион тонна сианит жатат бул жерде. Барспонго 2 тонна сианит куюлганда эл кырылып калабыз даган, өлгөн кишилер да болгон, аны да жашырышкан. Видео материалдар бар иште, ошондон эгер кызыктырса сиздерди карасаңыздар болот, ошто табасыздар. Көздөр агып түшүп калган кишилер болгон, арыктагы сууга жууна коюп. Мына алды кесиптин ортосун ачсаңыздар ошол жерде турат. Аны да жашырган бийлик бизде. Ошентип бул азыр 1,5-2 айдын ары жак бер жагы хвостохранилищени бараттап жырат. Хвостохранилищенин тегереги бетон менен бетондолгон эмес. Алдына мусорду тоо кылып таштап туруп, үстүнө топурак төгүп, трамбовать этип таптап койгон. Баягы дамба катарында бир вид жасап койгон да. Ал жөнөкөй эле бир катуу жаандын жааны менен эле шыпырып кетет аны. Мына хвостохранилище ушундай коркунучта турат. Андан сырткары мынакей. Могу озеро Петрово деп турат, чоң сүрөттө көрүп турасыздар. Биягы хвостохранилище. Мындан тик алганда 87 метр бийиктикте турат бул көл. Хвостохранилищеде. Мындай узундан алганда бир 5 километрден ары жак бер жагы болот.
Өзүңүздөр көрүп тургандай 15 жыл мурун стенасы ушунун бул муздан турган көл. Бул дагы бетондолгон дамба жок бул жерде. Мына могу муз 15 жыл мурун ушул жерде болгон. Жардыруудан чыккан чачылган топурактардын бардыгы ушунун үстүнө түшүп, күндү тартып алып, тез эригендин кесепетинен быйыл болбосо эмдиги жылы ушул жер жарылып кетүү коркунучунда турат. Муздар эрип, стенасы жукарып отуруп, мына бул жер жарылды дегенче хвостохранный ишени шыпырып отуруп, нарын суусуна апарып куят. Нарын суусу нарынга жеткенде бир 30-35 метр бийиктикте көтөрүлүп агат, сел. Баягы цунами же болбосо жанакы немедей болуп. Андан ары Токтогул кеси менен Крупсай кеси бунун ударына выдержка бербейт. Фергана өрөөнүнүн жарымын алып барып туруп Сырдарыяга кошуп туруп, андан ары Арал деңизине барып токтойт. Мына бүгүн ушул коркунучта турабыз. Биздин чырылдаганыбыз, биздин могу үчөөбүз отурганыбыз. Шуну тез аранын ичинде алып, могу жерге бетондон турган дамба куралы деп атабыз. Себеби бул эрүү процессин токтото албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул жерге химикат, топурактардын баары үстүнө түшүп калган. Мына тегерегинде капкара болуп жаткан бар ушул жардыруудан чыккандагы чачылган, барып түшкөн чаң топурактар, химикаттар азыр. Ошон үчүн муну канадалыктар менен биздин бийлик бүгүн баягы бир сокровищага барып таап алып эле, анан өзүм өлсөм өлөйүн деп эле алтынды шыпырып аткандай болуп атат. Күнүнө жылына 24 тонна алтын казып алып атат. Анын 18 тоннасын прямой ташып кетет Торонтого. Болгон 4 тоннасын налог менен соцфондко таштап атат бизге. Сиз экөөбүз ошондон зарплата алып атабыз ошол жерден. 1 миллиард топтойбуз бюджетке болгон. А булар 1 миллиард доллардын алтынын ушу Кумтөрдөн прямой Торонтого ташып атат. Bir какой-то bir 2-3 тоннанын ортосунда биздин чиновниктердин чөнтөк кызыкчылыгы бар, ошого кызыгып отурушат. А жалпы эл кырылып каларын билбей атат. Бул жерде Өзбекстан, Казакстан да эл кырылат. Ошентип 27-сине 22-синде ойноп бардыгы тең. Эми бул жерден Кумтөрдүн канадалыктардан заказ түшкөн. Бул жерде эч кимге деле жашыруун эмес. Бирок колдорунан калмай калган жокпуз. Bir топ депутат ойноп, ал күнү добуш бербей, 27 күнү, 22 күнү кечинде. 5 күнгө 27-синде добуш берели деп ошол күнгө жылдырды. 5 күндүн ичинде bir топ депутаттардын бардыгын эмес, мен бардыгына баягы күнөөкөр болбойм. Bir топ депутаттарды сатып алышты ачыгын айтканда. 27-сине добуш бергенде 22-си, 20-сы 22-чи июнь күнү жанымды берем, кыргыз үчүн өлүп берем дегендер, мына гезитте да жүрөт кээ бирөөнү азыр эле окудук. Кыргыз үчүн мен өлүп берем деп укмуш сөздөрдү сүйлөп атат. Ошолор 180 градуска бурулуп 27-си күнү против добуш берди. Эмне үчүн именно мен Кумтөрдү көтөрүп чыгып баарынын тең былыгын ачкандан кийин, айрыкча Салянованын былыгын ачкандан кийин анан көтөрүп иш козгошот мага. Мен элдин колдоосуна мен муктаж эмесмин. Элдин колдоосуна бүгүн Кумтөр муктаж. Мен Кумтөрдү элге алып беришimiz керек мамлекетке. Андан кийин мен бул ишимди өзүм разбираться этип алам, мына прокурор отурат. Азыр мына айтып коет. Салянованын 2 декабрь 2009 жылы справка берип атат. Бул Кумтөр менен Кумтөрдүн канадалыктардын 1,5 миллиард сомун налогун төлөбөй эле койсун деп. Ушунун справкасынын негизинде мына Данияр Үсөнов 15 декабрь 2009 жылы 1,5 миллиард сомун списать этип салды. Кумтөр Голд компания менен Кумтөр оператив компания. Мына, а муну мен казып чыгып туруп, Салянованын өзүнө официалдуу түрдө письмо берип атам. Июлдун 5-теринде, 30-ында да баягы отчет бергенде. Могуларга чара көргүлө деп. Анан ал буларга чара өзүнө-өзү чара көрмөктө. Мен официалдуу түрдө жибердим. Анан булар ошону чара көргөндүн ордуна мындан сырткары дагы бир топ фактылар менен жиберген, ген прокурор катары. Эми биз официалдуу түрдө жиберишибиз керек. Ошолорго чара көргөндүн ордуна маган каерден илинчек тапсак экен деп тыңмыш ишин козгоду. Мен бир тыйын мамлекетке зыян келтирген эмесмин, любой жерден таза чыгам. Мына биз башынан эле айтып келатабыз. Саясий заказ экенин өзүңөр деле көзүңөр жетип турат. Мына бүгүнкү менен дагы бир жолу тастыкталган. Саясий заказды аткарып аткандыгыңарды. Прокурорлор болсо бир тараптуу ошо бизди күнөөлөп эле, эптеп эле баягы күнөөлүү деп таап, сотко жеткизгенин иштен дагы көрүп отурасыңар. Ошондуктан могу жерде мынакей мен сиздерге 3 токтомду беремин. Айыпкер катарында жоопко тартуу жөнүндө токтом. Бул жерде соттун башынан эле 1-инстанциядан баштап айтканбыз. 1-инстанциядагы соттук судья отурумунда Субанкулов бул так үйдүн заказын таптак аткаргандыгын дана көрсөтүп турат да, эске алган эмес. Өтүнүч деп мен кол менен жазып койдум, окуп берейин. Биз Жапаров, Ташиев, Мамытов, Кожоналиев, Исаев, Кадырбаев жана Камчыбековдор кылмыш жаза кодексинин 295 статьясынын 1-бөлүгү жана 30 статьясынын 3-4 бөлүктөрү 28-295 статьясы менен айыпталып жаткандар
кылмыш ишти апелляциялык тартипте кароодо төмөнкү суроолор менен кайрылып, ал суроолорго териштирүү жүргүзүп, тиешелүү баа берүүнү сурайбыз. Биринчи, аталган иш боюнча Садыр Жапаровго тергөө органдары тарабынан 3 жолу айып угузулган. Алар: биринчиси, 5 октябрь 2012 жылы айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом. Аталган токтом 2012 жылдын 5 октябрында С. Жапаровго саат 19:30 угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурордун орун басары У. Халдаров көрсөтүлгөн. Тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча ошол эле күнү жазык процесстик кодексинин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Экинчиси, 21 ноябрь 2012 жылы айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом. Аталган токтом 2012 жылдын 22 ноябрында Садыр Жапаровго саат 11:55 угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээналиев көрсөтүлгөн. Тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча ошол эле күнү жазык процесстик кодексинин процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Ошону менен бирге кылмыш иштин тергөө амалдары аяктагандыгы жөнүндө Садыр Жапаровго токтом жарыяланып, ал кылмыш иш менен толук таанышып бүткөн. 22 ноябрда эле ошол аяктаган иш. Бул жөнүндө жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык кылмыш иш менен таанышып өтүү жөнүндө протокол түзүлгөн. Протокол да түзүлгөн ошол заман. Үчүнчүсү, 21 ноябрь 2012 жылы айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом. Аталган токтом 2012 жылдын 25 декабрында Садыр Жапаровго саат 12:10 угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурор Аида Салянованын фамилиясы көрсөтүлгөн. Бирок тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, иш менен кайрадан тааныштырабыз деп түшүндүрүп, эмнегедир белгисиз себептер менен кайрадан жаңы угузулган айып боюнча сурак кылып, иш менен кайрадан тааныштырбай, тергөөнү аяктоо токтомун чыгаруу менен башкы прокуратурага жиберген. Ал эми башкы прокурор Аида Салянова Садыр Жапаров 3-чү жолу угузулган айыптоо токтому менен таанышканга чейин эле ал токтомду 24 декабрь 2012 жыл менен бекитип, соттук кароого жиберген. То есть мен 25-inde таанышып атам, ал 24-inde эле алдына кол коюп, бекитип, анан мага жиберип атат. Мен 25-inde алып атам. Оригиналы бар, азыр силерге на обозрение аттам. Урматтуу Бишкек шаардык соттук коллегиясы. Эмне үчүн тергөөчү Исмаилов Садыр Жапаровго 3-чү жолу айып угузгандан кийин жазык процессуалдык кодекстин 218 статьясынын талаптарына ылайык аны токтоосуз сурак жүргүзгөн эмес. Жана жазык процессуалдык кодексинин 230-231 статьясынын талаптарына ылайык тергөөнү аяктоо жөнүндө жарыялап, кылмыш иштин бардык материалдары менен тааныштырган эмес. Башкача айтканда, жазык процессуалдык кодексинин көрсөтүлгөн статьяларын одоно түрдө бузууга жол берип, жана Садыр Жапаровдун укугун тебелеген. Ал эми калган соттолуучулар Ташиев, Мамытов жана башкаларга биринчи жолу айыбы 5 октябрь 2012 жылы угузулган, экинчи жолу айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтом 2012 жылдын 21 ноябрында угузулуп, айыптын маңызы түшүндүрүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүнө башкы прокурордун орун басары Жээналиев көрсөтүлгөн. Тергөөчү Исмаилов тарабынан угузулган айып боюнча ошол эле күнү жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык сурак жүргүзүлүп, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Ошону менен бирге тергөө ишин аяктоо жөнүндө Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана башкаларга токтом жарыяланып, биз кылмыш иш менен толук таанышып бүткөнбүз деп улар өздөрү айтып атышат. Жана кылмыш иштин материалдарынын көчүрмөлөрүн толук алганбыз деп атат. Бул жөнүндө жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык кылмыш иш менен таанышып бүтүү жөнүндө протокол түзүлгөн. Айыптоо токтомдун бекитүүсүндө биз таанышканда башкы прокурордун орун басары Жээналиев болчу деп атышат. Биз ал токтомдун беттеринде коюлган колдорубуз турат дейт. То есть ар бир бетине булар дагы биринчи бетинен баштап аяк бетине чейин кол койгон. Ал эми башкы прокурор А. Салянова тарабынан
айыптоо токтому бекитилгендигин биз сотто гана билдик жана ал токтомдордун биринчи беттеринде биздин колдорубуз жок дейт. Алмашылып коюлган биринчи беттеринде. Жасалма болгон да. Тагыраак айтканда бизди тааныштырбай туруп, токтомдун биринчи бетин Жээналиевди, Саляновага өздөрү билип, жашыруун өзгөртүп, ишти сотко жиберип салышкан. Бул аракеттери менен жок, жазык процессуалдык кодексинин 220 статьясынын белгиленген 214, 216, 217 статьяларында көрсөтүлгөн талаптарды одоно түрдө бузушкан жана биздин укуктарыбызды тебелеген. Мындан башка да тергөөнүн жүрүшүндө бир нече мыйзам бузууларга жол берилип, адамдык конституциялык укуктарыбызды одоно түрдө тебелеп, бир тараптоо айыптоо менен кылмыш ишин жасалмалоо жолу менен тергөө жүргүзүшүп сотко жиберишкен. Жогорудагылардын негизинде бул олуттуу мыйзам бузуу фактыларына тиешелүү териштирүү жүргүзүп, өз өкмүңүздөрдө баа берүү менен мыйзамдардын талаптарына ылайык адилеттүү актоо өкмүн чыгарууңуздарды өтүнөбүз. Тиркеме биринчиси жогоруда көрсөтүлгөн 3 айыптоо токтомдун көчүрмөлөрү 14 баракта тиркелет. Ар бир барагына менин колум коюлду. Экинчиси постановление об окончании следствия от 22 декабря 2012 года. 5 баракта. Ар бир барагына менин өзүмдүн колум коюлду. Ушинтип ар бир барагына кол коюп бермесек, биз сиздерге да ишенбей калдык. Эртең башка баракты тыгып туруп биринчи бетине. Мына мондай өкүм чыгардык деп коесуңар ким билет. Мына генералдык прокурор Аида Салянова бет жоктук кылып туруп өзү алмаштырып атат. Ошол бүт мыйзамдарды контролдоп отурчу аял ошолчу. Бир күн ушу тергөө органдарында эң болгондо ушу жөнөкөй мындай оперативник следователь болбосо да оперативник болуп иштеген эмес. Мына Кыргызстанды башкарып аткан ген прокурор. Ошонун заказы менен эми силер дагы бир нерсени аткарабыз деп отурасыңар. Аткаргыла. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мурда Феликс Кулукту соттогон, Исмаиловду соттогон, жана башкалар соттогондор наказание албаган үчүн ушу сот прокурорлор ойлоп атат. Ушулар деге ушинтип кое берсек эле революция болсо да бизге тийбейт экен, баары калат экенбиз деп. Жок, андай эмес. Хадисте дагы пайгамбар айткан. Сени кимде ким кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырба деген. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк ошончолук кордук көргөзөбүз. Ким күнөөлүү болсо ошонун баары мен өзүм ошондой принципиалдуу адаммын. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мени канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмесмин. Азыр дагы сатылбайм. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатамын. 5 жыл жатам. Канча берсеңер ошончо бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөмүн ошону. Мен эмнени көрсөм ошону. Койсом кечирип койгула. Биз дагы ушу 8 айдан бери ушу кордук көрүп жатабыз. Ошон үчүн ушундай эмоция калдырганыбыз үчүн туура түшүнөсүңүздөр деп ойлойм. Бирок мына чындыкты восстановить этиш силердин колуңарда. Жылдыз Жолдошова бекерден айткан жок. Мамлекеттеги стабилдүүлүктү мындан аркы нерсе силердин колуңарда турат. Эртең тарых алдында биз эле эмес силердин, то есть биз эмес, ошо күнөөлүү адамдар эмес силердин дагы жоопкерчилигиңер турат. Ошону унутпагыла. Ушуну ишке тиркеп коюңуздарды өтүнөм. Дагы бир копияны прокурорлорго берем. Эгерде Салянова ген прокурор буларга бербесе, булар көрүп койсун ошону. Подделка токтомдор бүт баары. Бирок 2013-жылы март айында Бишкек шаардык соту тарабынан акталып, сот залынан бошотулат. 2013-жылы 27-июнда Каракол шаарында кумтөр маселеси боюнча эл митингге чыгып, ошол кездеги Ысык-Көл облусунун губернатору болуп турган Эмилбек Каптагаев барымтага алынат. Бул иш боюнча Кубанычбек Кадыровду жана митингдин уюштуруучуларынын айрымдарына иш козголуп, Садыр Жапаров өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Бирок кийинчерээк Ысык-Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаев бул ишке Садыр Жапаровдун таптакыр күнөөсү жок экенин билдирген. Мына ошол кезде Садыр Жапаров 4 жыл бою Польша мамлекетинде жашап, 2017-жылы Кыргызстанга кайтып келүүгө даярданып жатканын интернет аркылуу билдирген. Мына ошондо Садыр Жапаров кайрадан өз өлкөсүнө кайтаарда 2017-жылдын 25 март күнү Кыргыз-Казак чек арасынан кармап Садыр Жапаровду түз эле УКМКнын абагына жеткирип, массалык башаламандыкты уюштурган жана бийлик өкүлдөрүн Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга эркинен ажыратышкан. Мынакей, эмне себептен Садыр Жапаровго мына ушундай кысымдар болду? Эмне себептен Садыр Жапаровду бийликтегилер жек көрүп келишти?
Эмне себептен Садыр Жапаров мына ушундай кыйынчылыктарга дуушар болду? Себеби дегенде бийлик башына ким гана келбесин, бийлик башында ким гана болбосун, аларга Садыр Жапаровчолук кыргыз мамлекетинин келечеги керек болгон жок. Бир гана Садыр Жапаров гана жан дүйнөсү менен күйүп, кыргыз мамлекетинин келечегин ойлоду. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде, Садыр Жапаров камак алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ага экенине ишенесизби? 2017 жылдын сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 жылдын март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 жылдын августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган. فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
صدق الله العظيم. Видеоны даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.